Айымдар, бул видео сиздер үчүн. Биздин гормоналдык системабыз, айыздык циклыбыз өтө сезимтал жана нажык. Кандай факторлордон көз каранды? Биринчиси стресс, экинчиси астения дейт. Мойнубузга өтө көп жүк тартып алып эле эс албайбыз. Үчүнчүсү вирус инфекциялар чакырган сезгенүү процесстери. Төртүнчүсү гиподинамия, кыймылдын жоктугу. Бешинчиси болсо туура эмес тамактануу. Ар бир айымдын рационун өзүңүздөр изилдеп көрө турган болсоңуздар, таттуулар аябай көп, ал эми клетчатка аз. Эртең менен көбүбүз тамак ичпей коебуз дагы, кечинде өтө тоюп алабыз, сууну нормада колдонбойт экенбиз. Мына ушулардын баардыгы келип туруп гормоналдык бузулууларга түздөн түз тиешеси бар экен. Жана алтынчысы бул денебиздеги нутрицептиктердин, витамин, минералдардын таңкыстыкка түшүп кетүүсү. Гормондорубуз тууралуу мен буга чейин видео тартканмын, чыгарылышты таштап коем, шилтеме кылып туруп сөзсүз көрүп чыгыңыздар, себеби андагы маалымат бүгүн кайталанбайт. Биздин эки гормонубуз бар аялдардын. Эстроген жана прогестерон. Этеккир келген күндөн баштап эстрогендерибиз өсөт дагы, овуляциядан кийин төмөндөп отуруп прогестерондун бийлиги башталат экен да. Мына ушул экөө бизди башкарып турат экен. Тең салмакта боло турган болсо, эч кандай нерсени сезбейт экенбиз. Качан гана бузулганда, көбүнчө болсо прогестерон азайып кетет. Кыз балдардын организмине келе турган болсок, ПМС деген синдром, жанагы айыз келүүнүн алдындагы табарсык, бөйрөк, бел, баштын оорулары. Төрөт куракта болсо, бул дисбаланс кандай белгилерди жаратат? Бойго бүтүүнүн кечеңдөөсү, бойго бүтсө дагы кандайдыр бир себептер менен баланын өспөй калуусу, төрөлө эле келе жатып, бойдо бар кезде эле сүттүн келүүсү көкүрөктөрдөн, мына ушуга окшогон нерселер. Демек, бул гормондорубуздун тең салмактуулугу бузулду деп айтат экен. Андан кийин 35тен кийин биздин энелик бездерибиз бул гормондорубузду өндүрүүсү жайлап отуруп басаңдайт экен дагы. Анда болсо таптакыр башка белгилер башталат экен да. Биз климакска жакындай баштайт экенбиз. Климакс бул табигый процесс болгону мына ушундай өтө курч өтпөш керек дагы. Эгерде курч өтүп аткан болсо, сиз жанагы ысып, дүүлүгүп, үйшүп кетип, тердеп, уйкуңуз качып, жанагы кыжырдануулар көбөйүп, жүрөгүңүздүн тынчы жок болуп, бир нерсени сезип атам деген эле сөздөрдү көп айта баштаган болсоңуз, сөзсүз түрдө дарыгерге барыңыз. Мындай учурда албетте диагностика жүргүздүрүшүңүз керек дагы, арыз муңуңузду айтыңыз. Ал эми дарыгерлердин болсо, аларды деле туура түшүнүңүз да. Сизге болгон 15-20 эле мүнөт убакыт бөлө алат. Анын дагы жарым эле кагаз толтурганга кетет да. Ошол себептен мага өзүңүз кызыктар болуңуз дагы чекаптан өткүм келет деңиз. 10 миңден ашык акчаңыз кетет, бирок көптөгөн илдеттердин алдын аласыз. Кандын жалпы жана биохимиялык анализи, саранын жалпы анализи, калка безиңизден баштап жатын тарапка чейинки органдардын баардыгын УЗИден өткөрүңүз. Боор менен өттүн тестин тапшырыңыз. Уйку безиңиз кандай иштеп атат да? Инсулинге, кантка тапшырат экенбиз. Ферритин, гемоглобиниңиз керек болсо, ошондой эле липидный панель деп коет. Боордун иштөөсүн жөнүндө кабар берет. Холестериндердин өлчөмүн да карайт экенбиз да. Эгерде холестерин эле аз болсо денеңизде, анда сиз климаксты эртелетип атыпсыз да. Май жебей коюшат го. Биздин жыныс органдарыбыздын бездери прогестерон менен эстроген, ошол эле тестостерон жана стресстин гормондору ушул майдан түзүлөт экен толугу менен да. Ал эми холестерин, жаман холестерин эгерде бийиктеп кете турган болсо, бул өтүңүз менен бооруңуз иштебей атат дегенди түшүндүрөт да. Ушул эки органга көңүл бурат экенбиз. Тамагыңызды жакшылап карап, тартып, калориялуу тамактарды азайтып, кыймылды көбөйтүп, сууну көп ичип, стрессти басаңдатат экенбиз да. Кийинки нерсе бул ошол чекап кылып аткандагы да, витаминдердин, айрыкча D3 витамининин
өлчөтүп коет экенбиз. Бул өтө маанилүү да, жана калкан безинин гормондору кандай иштеп атат. Ушуларды тапшырабыз. Эгерде 35 жашыңызда ушул нерселер болуп аткан болсо белгилер, анда кошумча дагы бул эрте болуп атат да. Энелик бездериңиздин абалын текшериш үчүн фолликулду стимуляция кылган гормонго, лютеин гормонуна жана эстрадиолго да кошумча тапшырабыз. Пролактинди дагы кошуп койсок болот экен да. Мүмкүн сиз ошо кайра дагы балалуу болгум келет деп ойлошуңуз мүмкүн да. Мына ушуну сиздин резерви канчалык энелик бездериңизден көрөт экенбиз. Андан кийин эгерде чындап эле бузулуу жаралган болсо, аябай кыйналып аткан болсоңуз, биздин дарыгерлер сизди синтетикалык гормондорго салат да. Бул дагы протоколдогу нерсе үчүн айла жок салышат. Сиз ага аны албаңыз. Болгону билдиңиз, эмне болуп атканын организмиңиз. Көбүнчө жана дюфастонду жазышат. Булда мындай эми прогестерон бар, бирок булардын пайдасынан зыяны көбүрөөк. Андан көрө табигый варианттарын издеңиздер да. Мен азыр 47 жаштамын. 2 жыл мурда мен биринчи коңгуроолорду уга баштадым да. Тырыштарым көбөйө баштады. Нервдерим жукарып кетти. Ошондон сездим, жана жүрөгүм ойной баштады да. Бул демек 45 жашымда башталды. Бул норма эле азыр. Бирок мен дагы нарагыраак созуп, мына ушул симптомдорду азайтып, менин жашоомо буларды тоскоолдук кылбаш керек да. Менин жумушума тоскоолдук кылбаш керек. Ошол себептен изденип отуруп, мына ушул эле Siberian Wellness компаниясында хронолонг деген эстрогендер бар ичинде, продукциябыз бар эле. Ошо менен бир аз көтөрмөлөп турдум да. Анан эле мына 1 жылдын жүзү боло элек жапайы ямс жана соянын изофлавондору деген сонун продукт чыкты. Мунун ичинде бир эле эстроген эмес, прогестерон дагы бар да. Мен сиздерге айтып өттүм, көбүнчө прогестеронубуз азайып кетет деп да. Прогестерон азайып кеткенде жанагы өсүндүлөр пайда боло баштайт да. Ошол эле поликистоз, энелик бездерибиздеги миома, эндометриоз, полиптер. Муну кантип ичет экенбиз? Ичинде 2 түрдүү капсула, жашыл анан сары. Жашылында эстрогендер бар. Айыз келген күндөн баштап мына ушуну ичип баштайм 15 күн. Андан кийин 15 күндөн кийин 2 капсуладан сарын ичем. Демек жашылдан 15 капсула экен, сарыдан 30 капсула экен. Айызым кыскарып кетти эле. 25 күн болуп калды эле. Ишенесиздерби, 1 ай эле ичтим. Сааттай болуп калды, кыз мезгилимдей болуп калды. Жанагынтип уюган кандар түшүп, ачылып келе албай ушинтип кыйналып аттым эле. Ошонун бардыгы нормага түштү. Эч нерсени сезбей калып атам. Жана ошол 30 күн болуп атат да. Андан сырткары теримин нымдашканын сездим. Тери нымдашканда эле тырыштарыңыз жоголгонсуп калат. Жүрөгүм ордуна келди. Тынчтануу сезимдер жоголду. Нервдерим көтөрүлдүү болуп калды. Уйкум жакшырды. Жана жалпы эле гениталиялар дагы нымдашып калды да. Бул дагы чоң көйгөй айымдар үчүнчү. Ушул айымдар мунун бир эле эстроген дагы деле ошол соядан алынган, баягы буурчак тобундагы бар го, соядан алынды. Анын ичинде генистеин деген зат бар. Ал генистеин биздин ичегилерибизге түшкөндө ошо эстрогенге окшогон заттарга айланат дагы. Анан организмибиз аны эстрогендерге айландырып алат. Ушундай нерсени уктуңуздар беле? Эгерде жанагы өсүндүлөр болсо, миомаң болсо, же эмнакта киста болсо, эстрогендерди ичпе, чоңоюп кетет дегенди да. Ал жанагы синтетикалык эстрогендер. Мындагы жанагы чөптөрдөн, өсүмдүктөрдөн болгон эстрогендер, көрдүңүздөрбү, дароо эле эстрадиолго айланбайт экен. Булар биринчи генистеин болуп кирип, анан кийин организм өзүнө керектүүсүн өндүрүп алат экен да. Ал эми прогестерон болсо, жапайы ямс деген өсүмдүктөн алынган. Бул прогестерондон сырткарыда ДГА деген бизде гормон бар. Бул гормондон өзүнчө бир мындай да универсалдуу гормон. Керек болгондо дагы деле ошол эле прогестеронду, керек болсо стресстин гормондорун жана башка гормондорду өндүрүп алат организмибизчи. Бул өзүнчө бир курулуш материал экен да. Ушул нерсеге дагы бай да. Прогестерон менен эстрогенден сырткары мунун ичинде дагы сонун зат бар. 5
гидрокситриптофан деген аминокислота да. Бул аминокислотадан серотонин деген гормон жаралат ичегилерибизде. Серотонин бул бакыттын, кубанычтын гормону да. Бизди бош, эркин кыла турган, чыңалып калган нервдерибиздин баардыгын жаза турган, бир жерге оюбузду топтогонго жардам берет экен. Жана мындай маанайыбыз көтөрүңкү жүрөт экен да. Ошол эле серотонинден андан кийин мелатонин өндүрүлөт экен. Көрдүңүздөрбү, матрешка сыяктуу. Мелатонин болсо биздин уйкубузду стабилдештирип турат да. Жана бул 5 гидрокситриптофан аминокислотасынан токсунуу гормондору чыгат экен. Климакс учурунда айымдарда иштей ачылып кетет дагы, аябай толуп кетишет, айрыкча таттууларды жегиси келип калат. Эмне себептен? Биздин организм калорияларды жыйнап майга айландырып, запаста кармап турат экен. Таптакыр эстроген таңкыска түшүп кете турган болсо, ошол майлардан эстрогендерди аздыр көптүр өндүрүп баштайт. Көрдүңүздөрбү? Ошол себептен толот экен айымдар. Бул ошол жанагы токсунуу сезимди алып келип, анан эле жанагы эстрогенди берип атпайбызбы, соянын сыгындысынанчы. Ал берилип аткандан кийин организмге кереги жок да, калория жыйнашчы. Ушул витамин Е бар. Витамин Е антиоксидант, биздин кан тамырларыбызга керек, жүрөгүбүзгө керек да. Климакста ушул системабыз аябай жабыркайт. Кан басымыбызды дагы нормада кармап турат, жана ДГА өкө. Ошондой эле терибизге дагы керек экен, жана биздин гормондорубуздун өндүрүлүшүнө дагы курулуш материал болуп берилет экен. Ушул нерселер негизги компоненттер болуп эсептелет. Көрдүңүздөр, ар тараптан ошол климаксты мүнөздөгөн симптомдордун баардыгын тынчтат экен да. Дароо эле эмне болот, көзүңүз ачылып эле өзүңүзгө келе калат экенсиз да. Эгерде демек бул продукциябыз кимдерге жарайт экен? Синдром поликистоза яичников, мастопатия, миома, эндометриоз, ушундай оорулары барларга, ПМС деген кыз балдарга, симптомдору барларга, бирок төрөгөндөн кийин ичиш керек мунучу. Жана төрөт курактагы айымдар төрөгөндөн кийин, жанагы көкүрөктөн чыгаргандан кийин баланы анан ичиш керек. Жана бойдо бар кезинде мен жогоруда айтып өткөн нерселер болгон болсо, ушул нерселер бүткөндөн кийин гана ичет экенбиз, нормага келтиришten. Дагы деле диагностика кылып туруп анан. Ал эми климакстагыларга болсо, мына ушунусу менен экен. Климакста менопауза башталгандан кийин 1 жыл көрбөй калдыңыз айызды. Андан кийин сизге болгону ошол эстрогендер керек болот дагы, хронологко өтүп кетсеңиз болот экен да. Ага чейин хронологдун дагы ордун басат экен булчу. Маалымат пайдалуу болгон болсо, айымдар жакты белгисин басып коюңуздар.